Көркөм кол өнөрчүлүк калк казынасы атадан балага, энеден кызга өткөн мурас. Бул чыгармачылык өнөр элдин тиричилиги, турмуш шарттары менен тыгыз байланышып, элдин байыркы маданиятын, мүнөзүн жана руханий дүйнөсүнүн көркөм ой жүгүртүүсүн чагылдырат. Кол өнөрчүлүк улуттун маданиятынын ажырагыс бир бөлүгү. Кыргыздын элдик ууздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгаарыдан, жада калса металлдан да жасалган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан десек болот. Токтойбу Курманбекова Балчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжинде кол өнөрчүлүк сабагынан студенттерге Кыргыздын көркөм кол өнөрчүлүгүн үйрөтүп келет. Андагы негизги максат жаштарды кол өнөрчүлүккө үйрөтүү жана дүйнө жүзүнө таанытуу болуп эсептелинет деп кошумчалады. Кыргыздын каада салты боюнча ар бир эркек адам, ар бир аял адам өзүнүн баласын жанына ээрчитип жүрүп, эркектер ошол эркек балдарына улуу кишинин сөздөрүн угусуп, жанына ээрчитип жүрүп тарбиялаган. Аялдар болсо кыздарды жанына алып, баарын кол өнөрчүлүккө тарбиялаган. Эми союз тараган учурда шартка байланыштуу бүт токоч табыш үчүн аялдар базарга чыгып, эркектер бош калып, ошон үчүн дагы бир жаштар кичине артка калып калды. Эми Кудай атоо жашоо кайра өөрчүдү. Биз ошону өнүктүрүшүбүз керек. Кыргыздын салты боюнча кыздарды жаныбыз калып, көп сүйлөшүп, эркектер эркек балдарын жанына алып, өзүнүн жасаган оокатын жасап, эркектер чогулган жерде акыл насаат сөздү тыңшатып үйрөтүшүбүз керек. Анан эми биз союздун убагында бөлөкчө калыптанып калдык. Карылар да өзүбүздү салт санаа жака көбүрөөк ооп, ошо жаштардын көзүнчө акыл насаат сөз, салт санааны үйрөткөн сөздөрдү көп сүйлөп, эл арасында саясат көрүнгөн бир болбогон, өзүбүз алыбыз жетпеген нерселерге алышпай, биз салт санааны ошону жаштарга жаныбыз калып үйрөтүшүбүз керек. Илгеркиче накыл сөздөрдү айтып кулагына куйсак, жаштар үйрөнөт деп ойлойм. Анан кичинеден барып кайра кыргыз болобузго деп үмүттөнөм да. Боз үйдөн чийин жөн гана согуп коюшпай, аны кооздоп, түрдүү чийиндерди түшүрүшкөн. Бул өнөр азыркыга чейин баштапкы абалында уланып келүүдө. Бүгүн кол өнөрчүлүк сабагында чий согуу боюнча өттүк. Чий согуу боюнча биздин билбеген немелерибиз көп экен. Аларды эжебиз үйрөтүп жатат. Негизи кол өнөрчүлүккө абдан кызыгам. Кол өнөрчүлүккө кызыкканым 15 жыл болуп калды. Өзүм дагы чет мамлекеттерге товар чыгарып иштеп жүрөм азыркы учурда. Бизден кийинки жаштарыбыз кол өнөрчүлүккө деги эле кызыгышпайт. Ошол студенттер кызыгып, кол өнөрчүлүктү Кыргыздын атын чыгарып, кол өнөрчүлүккө андан ары да алып кетишсе деп ойлойм. Байыркы заманда кымбат кездемелер тартыш болгондуктан ашып калган кесиндилерди жараксыз деп ыргытып салуу ысырап деп эсептелген. Ошондуктан кесиндилерди керекке жаратуу камында бири-бирине улап тигүү аркылуу курак куроо өнөрү жарыкка чыккан. Курактарды көп кызыкпайбыз. Курак кураган эч ким жок. Азыр көбүнчө телефон менен алектенген окуучулар убакыттын көптүгү ошого кетет. Анан ошол жактан жаман информацияларды алып, кандайдыр психологик жактан өздөрүн кармай алышпайт. Курак болсо кандайдыр бир эс алууга жардам берет деп ойлойм. Бул кураштырып атканда логикалык жактан, математикалык жактан эсептөөлөргө аябай чоң жардам берет. Анан ошол учурда эле түймө дагы саноодо же болбосо эсептеп өңдөрдү кошууда бир вкустук жактан дагы бир жакшы тандоого жардам берет да. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүк мүнөздүү. Алар элдин ой тилегин, тарыхын жана маданиятынын үлгүсү десек, эч жаңылышпайбыз.